Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынан алтын медаль утtu. Ал финалда америкалык спортчу Кайла Колин Кияко Миракл менен кескелди. Биринчи бөлүктө атаандашы пассивдүү болгон үчүн 1 упай алган. Экинчи таймда кыргызстандык балбан кыз дагы да жанданып, уламдан улам ыкма жасап жатты. Натыйжада 7-0 эсеби менен жеңип, атаандашына бир да мүмкүнчүлүк берген жок. Аягында ал улук машыктыруучусу Байгазы Кенжебаев экөө Кыргызстандын желегин көтөрүп килемди айланып чуркап өтүштү. Айсулуу турнирдин 1/8 финалынан тарта күрөшүп, алгачкы беттешинде япониялык Ноноко Озакини 6-4 эсебинде, кийин беларустук Вероника Ивановнанын дабысын жерге тийгизип уткан. Ал эми украиналык Илона Прокопевнюкту 5-2 упай айырмасында жеңип финалга чыккан. Айсулуу Тыныбекова ушуну менен экинчи ирет дүйнө чемпиондугун багындырды. Ал 2019-жылы Нур-Султанда өткөн дүйнө чемпионатында да алтын медаль уткан. Токио Олимпиадасынын күмүш байгесинин ээси, ошол эле учурда эгемен тарыхта 2 алтын уткан алгачкы балбан болуп калды. Спорттук күрөштүн грек-рим, эркин жана кыздар күрөшү түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты ушул күндөрү Норвегиянын Осло шаарында өтүп жатат. Турнир 2-октябрда эркин күрөш балбандарынын мелдеши менен башталган. 4-6 октябрда кыз келиндер күрөшү менен уланып, 7-10 октябрда грек-рим күрөшүнүн балбандарынын таймашы менен жыйынтыкталат. Маалымат булагы Спутник.